Так, сразу к делу дегендей, сразу ишке өтөлү. Достор, айнек эмнеден буланат жана аны буламаш үчүн эмне кылышыбыз керек деген суроо жана ички тышкы бетинен кантип айнекти таза кармашыбыз керек. Андан башка дагы пайдалуу анча-мынча маалыматтар менен бөлүшө кетейин. Билгендер болсо унчукпай эле коюңуздар, жаман айтпай, билбегендерге может пайдасы тип калат. Эми достор, мындай айнек эмнеден буланат? Айнек эң биринчи мындай биз тряпка же салфетка менен айнектин ичин тряпканы суулап келиппи же мындай кургакпы ишилип кандай болбосун ишилип монтип арчыгандан айнектин бети электролизация болот экен дагы, анан бетине жанагынтип бууну сууну өзүнө кармап калат экен да. Ошондон айнектин бети бууланат. Ал айнек бууланбаш үчүн эмне кылышыбыз керек? Айнек бууланбаш үчүн постоянно биз мындай нерсе алып жүрүшүбүз керек да. Бул специально для стекол. Биринчи сатып аласыздар, андан арыда эмне кылыш керек экенин айтып берем. Мындай сатып аласыздар дагы, анан спрей режими менен мындай обильно чачыш керек да, айнекечи. Сууну көбүрөөк кылып обильно чачып туруп, анан ошол эле тряпка менен арчып коесуздар. Ошондо мунун бети жанагындай электролизация болбой арчылып, анан буу оңой менен мунун бетине турбайт. Бул бир. Экинчи, айнек тышкы бетинен эмнеден начар болуп калат? Тышкы бети. Тышкы бети бул щетканын начардыгынан да. Эгерде щетканын бети, то есть щетка жакшы арчыбай баштаса, эч ойлонбостон сразу ошол мүнөт, ошол при первой возможности щетканы алмаштыргыла да. Анткени башка вариант жок. Анткени могу айнек мондой болуп, так, чачылып атабы. Эгер жакшы жамгыр жааганда же кар дабы иши кылып, айнек мондай жакшы арчылбай мондой болуп турса, ары жактагы светтерди көрүп атасыздар, мындай сынып, эмелерден свет, переломление цвета деп коет го, светтер сынып, жолдо машинанын фаралары болобу же арткы габариттер болобу, ошо машинаны билбейсиздер да, канчалык аралык алыста турат, кетип баратабы же токтоп турабы билбейсиздер да, эгерде момдой болуп тура турган болсочу. Анан муну мынтип арчып четко көрүш керек. Объектини четко көрүш керек да, машина каерде турат, канча аралыкта турат, кетип баратабы, токтоп турабы дегендей четко көрө тургандай болуп, мондай таза болуш керек. Таза болуш үчүн щетка жапжаң болуш керек да, постоянно. Бир аз ушинтип шып алып баштаса эле щетканы алмаштырыңыздар да. Андан тышкары биз ар дайым эмне алып жүрүшүбүз керек? Эмне алып жүрүшүбүз керек? Эң биринчи мындай сатып алабыз. Мындай сатып алабыз, специально для щетка. Анан соответственно регулярно суу төгөнгөндө мындай суудан алабыз, тигиндей баклажкада болобу, мындай болобу, ошо алабыз дагы. Анан мондай литровый баклажкага стеклоочистительди куюп туруп, өзүнчө отдельно толтуруп куюп туруп, арткы багажка бир удобный жерге, мисалы запаска менен кошо салып коебуз. Бул эмнеге керек? Бул жанагы экстренный случайда да, жанагы кээде неудобный моментте бир эмеде айнектин суусу түкөнүп калат дагы, анан кийин эмне кыларыңыздарды билбей иши кылып жүдөп, баягындай рискти ДТП авариянын рискин күчү эмедет да, жогорулатат да. Ошондой учурда сууну аласыздар да, куюп коесуздар. Анан кайра кийинки сууну алганда при первой возможности дальше сатып аласыздар дагы, кайра муну толтуруп тияка салып туруп, анан муну тияка бачокко куюп коесуздар. Анан дальше муну не обязательно постоянно алып чыгыпчы, муну только жанагындай керек учурда гана да. Кстати, өткөндө ушул жерде жанымда турган бир водитель как раз сурап калды да, анын эмеси тоңуп калыптыр, суусучу, анан сурап калды, ошону бердим, как раз баягы кереги тиди да. Эми анын баары не суть важно, но самое главное ошондой. Анан ногуну айтып атпаймынбы, бул түгөнгөндөн кийин мындан незамерзайкадан ногуга да куюп коесуздар. Бул все-таки стеклоочиститель да, бул дагы стеклоочиститель. Эмнеге? Анткени бул мынакей -20, бул -20, бул машинада турса тоңбойт. Бул дагы тоңбойт, и ошол учурда ошол айнек тазалап кызматын аткара берет да. И ошол учурда каждый раз жанагынтип кымбат акчага жаңы сатып ала бербейсиздер. Анан жанагындай экстренный случайда мунун дагы бир пайдасы мындай да. Мына экөөнүн пайдасычы. Муну жанагындай алыска ата турган жагына коебуз. Анан мен мисалы светофордо жолдо келатам, шаар ичинде да. Анан мына айнек улам, тетиги айнек күзгү задний боковой шып алып калды деп коелу да. Мына алыстан эле монда чачасыздар дагы, какой-то бир кыска эле секунда керек, убакыт керек, болду. Мына эме кылдыңыздар, болду. Жетиштүү, мынакей обзор ачылды. Дальше спокойно кете бересиздер. Айнек постоянно кир болсо, туугандар, мынакей азыр мен да көргөзөйүн да, монтип
айнек эгерде мындай боло бере турган болсо постоянночу щетканы арчып атасыздар, кетпейт, жакшы ушинтип берсе сиздер өзүңүздөр да жүдөп стресс болосуздар да. Бул водительдин жолдо жүрүп стресс болуусу бул деген өтө чоң баягы ден соолукка дагы негизи эле мындай баардык жагын алганда өтө кооптуу нерсе да. Ошон үчүн монтип мисалы көзгө да зыян экен да булчу баягы постоянно ойлоно бересиң да, аңдый бересиң да, нары карап бери карапчы, баягы тетиги машина каякта турат, алыспы жакынбы, минтип эңкейип баягы кычык кучук тазалашып алган жерине минтип карап ушинтипчи. Ошон үчүн мына айнек таптаза болуш керек туугандар. Ошондой эле жана айта кеттим, иши кылып мындай экстренный случайларда алып чыгып сүрө коесуздар да. Так, андан тышкары достор, навигатор боюнча телефон көпчүлүктүкү мына нол жакта турат да. Мен негизи мына жакка колдоном, мына жерге коем да. Меники баягы биякта койгон немем сынып калган үчүн азыр пока мына жерде жүрөт. Мынакей мындай да. Именно мындай ушундай узун таягы менен да. Бул деген эмнеге? Бул деген мынаны ылдый коесуздар дагы, бул лобойдун обзорун жаппайт. Телефон мына эменин үстүндө турат да. Мына эмен панелдин үстүндө турат почти. Биякта обзорду жаппайт. Эмнеге бул жерде? Анткени сиз мындай карап баратканда элестетиңиз, мына карап баратасыз алдынычы. Телефон мына жерде турса, сиз көзүңүздү гана кыймылдатасыз да, минтипчи караш үчүнчү, минтип элечи көзүңүздү гана кыймылдатасыз. Наракта горизонт көрүнүп турат сизгечи. Эгерде телефон бул жакта турса, сиз мындай башыңызды, мойнуңузду бурасыз бул жаккачы, мойнуңузду бурганга туура келет. Мында көздүн кыйыгы менен минтип карай албайсыз. Мойнуңузду бурасыз дагы, бул жакта горизонт эмеден поле зрениеден чыгып кетип атат да. Ошон үчүн мына жакка колдонгон аябай пайдалуу да, бул жакка карагандачы. Анан бул жерден да телефон кайра эметип, баягы ысып, печкадан да уруп чыгып, ал не важно, но самый главный жанагы мына жакка монтип алаксыгандык да. Ошол алаксыган моментте жанагындай нерселер болуп кетиши мүмкүн, Кудай сактасын. Эми мындай да бир ситуацияны элестетиңиздер. Жамгыр жаап атат, же болбосо момундай кардан кийин баягындай слякоть болуп укмуш болуп атат. Анан сиздер жумуштан чарчап келатасыздар. Скоростной бир жолдо келатасыздар, же болбосо бир машина көп чыгылып, мындай бир начар условияда келатасыздар, өзүңүздөр чарчап. Плюс еще телефон биякта, ансыз келгенсип наушник менен бир неме коюп алгансыздар, көрөм депчи. Анан бир жагынан минтип жол жакшы көрүнбөй минтип келатасыздар, бир жагынан телефон алаксып атат, бир жагынан улам навигаторду караш керек. Анан тем более скоростьта бараткан болсоңуздар, бул риск, баягы ДТП болоордун рискин аябай жогорулатат да. Адам эми чарчаганда билесиздер, баягы анча мынча кичине туптетип, мындай сразу реакциясы кичине жай болуп калат да. Анан жанагындай моменттерде реакция кыла албай каласың. Мисалы айтайыкта 100 метрде турган машинаны көрө албайсың, токтоп турабы же кетип баратабы детине, мисалы бир лампочканы көрүп турасың, бирок ал токтоп турабы же кетип баратабы билбейсиң да. Эгерде мына айнек жакшы болбосочу. Плюс ошол секундада биякта карап калсаң, анан жанагындай ДТПлардын көпчүлүгү ушундай обзордун айынан болот деп ойлойм да. Так, андан тышкары достор, многу азыр мына кар жаап атат. Анан кар жаап аткан учурда многу кээде айнекке тийгенде ээрип, анан обзорду да начарлатып атат да. Анан биз щетканы иштетип атабыз. Печканы болсо полный уруп койгонбуз айнекке. Болбой эле щетка тоңуп, щетка мус болуп, айнекти арчыбай, анан биз оботур күчөтөбүз, мындай кылабыз, оботур мус болуп атат айнекчи. Ошондо кандай кылыш керек? Ошондо наоборот биз щетканы өчүрүшүбүз керек. Ылдамдык менен айдап баратканда, трассага чыкканда щетканы өчүрүлө коюш керек. Лобойго тийген кар, ээриген карды эмени шамал өзү айдайт дагы. Анан анча-мынча калгандар айнектин бетине ар кайсы жерге мус болуп тоңуп калат, камок болупчу. Обзор ачык болот кадимкидей. Анан биз канчалык монтип щетканы иштеткен сайын баягы шыбалып, щеткага болсо мус чогулуп, ушинтип жүдөй берет экенбиз да. Анан улам светофордон чыгып, токтоп, баягыны каккылап, тигүү кылып, ушундай жүдөйбүз да. Ошон үчүн лучше эмес. Жана жайлаган моментте, действительно айнекти уруп жиберет, жайлаган моментте щетканы иштетип коюш керек, баягы сууну уштап азайтыш үчүнчү. Иштетип бирок ордунан жылып баштаганда, машина жылып баштаганда сразу токтотуп коюш керек. Бүгүнкү күндө бул актуален болуп турат, анткени мынакей кар оор жаап, кээде күн жылуу болгондо ушундай көрүнүш болуп атат да. Ошон үчүн лучше щетканы өчүрүп коюңуздар. Анан напоследок туугандар, азыркы күндө мисалы мындай режимде кармап жүрөм эмени, айнекке, анан бутка, анан мына болсо где-то могу ченде да.
температура азыр 5 болуп турат, где-то 10-15ке чейин, ушундай эмеде кармайм да, 10-15ке чейинчи, минус 10-15ке чейин. Анан мына баклажка турбайбы туугандар, 5 литрлик водительге эң керектүү нерсе экен деп койдум. Анткени малоподвижный режимде адам ден соолугунда, адам денесинде кан айлануусу да начарлап кетет окшойт да, коюуламчы. Анан аны кан айлануусун жакшыртуу деген бул суу экен да. Мындай 5 литрден алып коесуздар дагы, багажга байлап коесуздар. Анан мындай 0,5, именно вот невысокий, могу жакка дагы четко отура турган мындай баклажка, бутылка алып коесуздар. Болду, тигинден буга куюп, анда санда баягы улам ичип коюп кете бересиздер. Билбейм, мага кадимкидей сезилип атат, кээде бир аябай чарчап жүргөн, суу алып ичип баштагандан баштап самочувствие кичине жакшы болуп калды да. Ошол туугандар, жолдон абайлаңыздар, сак болуңуздар, аман болуңуздар. Ак жол баарыңыздарга.